Кийинки сөз депутат Мамутов Талант Турдумаматовичте. Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Ашытбекович. Кече жакында эле массалык маалымат каражаттарына, интернет блоктарына бир маалымат келип чыкты. Ал маалымат мурунку Сибат, азыркы Сапат окуу жайы боюнча. Бул окуу жайда ошол ата-энелердин, анан ошо окуучулардын кайрылуусу көрсөтүлүп атат. Билесиздер, бул Сибат окуу жайы эл аралык сепаратисттик уюм деп көптөгөн мамлекеттерде жабылган. Ал эми бизде болсо Сапат деген окуу жайга өзгөрүлгөн. Бирок ошого карабастан аерде бир топ бузуучулук фактылар жөнүндө көрсөтүлүп атат да. Уруксат берсеңиздер, мен кээ бир ошол кайрылууларга токтолуп кетсем, бул жерде орусча жазылыптыр. Кажется, у них есть некий ритуал посещения лицеистов. Только первый год нас заставляли мыть туалеты своими руками, перчатки не разрешались, заставляли ходить 5 кругов в пижаме, гусиными шагами по всей территории. Один раз помню, до утра стоял на одной ноге, деп жазып атат. Кошумча дагы бирөө жазып атат, зауч нашего лицея специально предоставлял время старшеклассникам, чтобы они могли массово избивать младших. Нас заводили по 30-50 человек в классы, и 10-15 старшеклассников по очереди избивали нас, пинали в лицо, в живот. А в это время за дверью стоял завуч. Ушундай фактыларды жазып атат да. Я думаю, какими бы учебные заведения не были бы, и чьими они не были бы, они должны выполнять требования национального законодательства. Это не исправительная трудовая колония, а учебное заведение. Ошондуктан, урматтуу Дастанбек Арсбекович, мен сунуш киргизет элем, протокол тапшырма кылсак. Ушул фактылар боюнча, ушул окуу жайга карата протокол тапшырма менен тиешелүү органдарга жана билим берүү министрлигине тапшырма берсек, карап чыгып, тиешелүү мыйзам чегинде чара көрсүн. Себеп дегенде биздин ата-энелер ал жерде акча каражат төлөп, ошол сапаттуу билим алышын талап кылып атат. Ал бул жерде көрүнүштөр тескери фактылар көрсөтүлүп атат да. Ошондуктан протокол тапшырманын негизинде текшерүү жүргүзүп, бизге маалымат берип коюшун сурайм. Рахмат.